Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү менен коттуктады. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди кесиптик майраңыңыздар менен чын тилимден коттуктаймын. Дээрлик бир кылымдык тарыхы Кыргыз милициясы эгемендикке ээ болгондон бери эле канчалаган оор сыноолорго туруштук берип, даңазалуу жана сыймыктуу жолду басып өттү. Биздин тартип сакчыларыбыз баштарына түшкөн кыйынчылыктарга карабастан, калкыбыздын бейпил турмушун камсыз кылуу үчүн өмүрлөрүн тобокелге салып, күнү түнү кызмат кылгандыгын ыраазычылык менен белгилеп кетейин. Мамлекетибизде туруктуулук орноп, өнүгүү жолуна түшкөнү жалпы эле укук коргоо органдарынын, анын ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоо маселелерине жеткиликтүү көңүл бурууга өбөлгө түзүлдү. Ар тараптан колдоо көрсөтүү менен ички иштер түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жагына олуттуу көңүл бурулууда. Эми элибиз менин милициям мени коргойт деген накыл сөздү кармангандай кылып, ишенимин актап иштебөөгө мезгил келди. Борбор шаарыбыздан баштап өлкөбүздүн булуң бурчунда жашап жаткан жарандарыбызга чейин азыркы учурда кылмыштуулук менен болуп жаткан аеосуз күрөштүн натыйжасы сезилиши керек. Ошондо гана биздин элибиздин эртеңки күнгө, келечекке болгон ишенимин арттырабыз. Мамлекетибиздин, коомубуздун жана жарандарыбыздын коопсуз жашоосун, алардын мыйзамдуу укуктарынын корголушун камсыздай алабыз. Бул максатты ишке ашыруу сиздерден кажыбас кайратты, талыкпас эмгекти жана кесипкөйлүктү, ошондой эле ак иштөөнү талап кылат. Кыргыз милициясы мезгил менен бирдей кадам таштап, өзгөрүп, жаңыланып жатканы журт арасында туура кабыл алынууда. Учурдун талабына ылайык министрликтин бардык түзүмдөрүндө санариптештирүү жана башка заманбап технологиялардын колго алынышы кызматкерлердин арасындагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюп, элдин милицияга болгон ишеничин бекемдөөдө. Өмүрүн коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө арнаган кадырлуу ардагерлер, сиздер азыр да четте калбай, мол тажрыйбаңыздарды жаш кызматкерлер менен бөлүшүп, коомдук тартипти сактоого өз салымыңыздарды кошуп жатканыңыздар мени кубандырат. Сиздер басып өткөн жол жаш кызматкерлер үчүн ар дайым үлгү болот. Урматтуу тартип сакчылары, бүгүнкү кесиптик майраңыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге бекемден соолук, кажыбас кайрат жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ары татаал, ары жооптуу кызматыңыздарды дайыма ийгилик, жакшы саамалыктар коштоп жүрсүн. Күнүстүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, эгемен мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Кыргыз Республикасынын Триатлон Федерациясынын президенти Чыңгыз Алканов кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында номер 69 мектеп гимназиясына караштуу бассейн пара спортчулар үчүн жабдыла турганын билдирди. Анын айтымында Триатлон Федерациясы мамлекеттик жеке өнөктөштүк тутум аркылуу номер 69 мектеп гимназиясында жайгашкан бассейнди башкарууга укук алды. Азыркы учурда биз азиз спортчулар үчүн толук жабдуудабыз. Спортчуларга жол көрсөтүүчү атайын плиткалар сатылып алынып төшөлөт. Бул машыгуу процессин жеңилдетет. Мындан тышкары кенен тешиктер жана атайын пандустар болот. Анын аркасында коляска менен жүргөн спортчулар кийим алмаштыруучу жайга өз алдынча барып чечине алышат. Ошондой эле атайын жабдууланган ванна жана душ болот. Ошол эле учурда бассейнге атайын кран орнотулуп, ал спортчуларды сууга көтөрүп түшүрөт, деди ал. Алканов долбоордун сметалык баасы 500 000 АКШ долларын түзөрүн, азыркы учурда 250-300 000 доллар өздөштүрүлгөнүн белгиледи. Бассейнди 2024-жылы кышында ачуу пландалууда. Эми Кыргызстандын жарандары түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу унаасын онлайн түрдө кайра каттай алат. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мындай мүмкүнчүлүк кайра каттоо процессин бир топ ыңгайлуу кылып, жарандардын убактысын үнөмдөйт. Унааны онлайн кайра каттоо үчүн төмөнкүлөр керек. Түндүк тиркемесинде катталуу, эгерде үй бүлөлүү болсо унааны сатууга макулдук берүү үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде жубайынын катталышы. Унаа мамлекеттик мекемесинин бөлүмдөрүндө автотранспорттук кароодон өткөрүү, текшерүү мөөнөтү 30 күн, транспорт салыгын төлөгөндүгү тууралуу квитанция. Пилоттук долбоор 1 жылдык мөөнөткө ишке киргизилген. Онлайн кайра каттоо долбоору ийгиликтүү ишке ашырылса, система үзгүлтүксүз ишке киргизилет. Ведомствонун маалымат кызматынан кошумчалашкандай, айыптар, туумдар, салыктар, транспорттук каражаттар боюнча чектөөлөр жок болсо, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн ээсине берилген айыптар болбосо, автоунааны онлайн кайра каттоого мүмкүн. Кыргызстанда бала бакчаларда тамактанууну уюштуруу ата-энелердин эсебинен ишке ашырылат. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдардын тамак ашына ата-энелер акча төлөй тургандыгы тууралуу маалымат тараган. Финансы министрлигинен такташкандай, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын 28-беренесинин 6-пунктуна ылайык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.
Кыргызстанда 30 октябрдан 6 ноябрга чейин тузду ашыкча колдонуунун тобокелчиликтери тууралуу маалыматтуулукту жогорулатууга, сергек жашоо образын колдоого багытталган туз кошуу адатыбыздан кутулабыз ураан астындагы жумалык маалыматтык кампаниясы башталды. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева билдирди. Анын айтымында аталган кампания министрликтин алдындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жана Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматташуусунда жүрүп жатат. Кыргызстандагы оорулардын жана өлүмдөрдүн 80%дан көбүрөөгү онкологиялык оорулар, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары жана жүрөк кан тамыр системасынын оорулары сыяктуу жугуштуу эмес ооруларга туура келет. Алардын арасында оорунун 4 түрү бар. Биринчи орунда жүрөк кан тамыр оорулары. Булар артериялык гипертензия, инсульт, инфаркт. Дээрлик ар бир экинчи чоң адамдын жогорку артериялык кан басымы бар деген ал, бул жүрөк кан тамыр ооруларынын өнүгүүсүнө түрткү берүүчү негизги фактор тамак аш тузун өтө көп колдонуу экенин белгиледи. Арыкбаева туз тамактын ажырагыс бөлүгү болуп саналар, бирок аны ашыкча колдонуу ден соолукка олуттуу көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Куштарбек Ташматов. Сахнада Болуш Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру Куштарбек Ташматов оркестрдик топтун негизги куралы, колундагы таякчасы менен башкарып жатат. Анын өйдө ылдый ыргак аркылуу музыка жаңырып өзүнчө бир керемет чыгарма жаралууда. Эл аспаптар оркестри түрдүү музыкалык аспаптардан куралган топ. Анда 40 адам мына ушул аспаптарды ойносо, аларды башкы дирижер башкарат. Бул учурда ар биринин кыймыл-аракетине баам салып турат. Дирижер Куштарбек Ташматовдун айтымында жылдан жылга жандуу музыкага талап күчөп, кандай гана маданий массалык иш-чара болбосун, оркестрдин коштоосуз өтпөйт. Баягы шаардагы кандай мероприятие болбосун, биздин эл аспаптар оркестри менен ушундай коштоосунда жүрсүн деген требование бар. Анын үстүнөн баягы министрлигибиздин баягы жандуу музыкага басым жасагыла дегенине караганда, ошол баары эле ошо эл аспаптар оркестрине байланышта. Биз түштүк региондо жападан жалгыз чоң эл аспаптар оркестри ушул Болуш Мадазимов эл аспаптар оркестри болгондуктан ошого бизге талап бир аз күчөдү. Музыкалык топту башкарган дирижердун ар бир ыргагын оркестрдагы музыкант көңүл бурбаса, чыгармада жаңылыштык кетиши мүмкүн. Ошондуктан жамаат менен чыгарма аткаруу канчалык түйшүктүү болбосун, жандуу музыка жаратуу өзүнчө бир сыймык. Дирижерсуз оркестр болбойт да. Дирижердун ар бир такты бизге дирижит өтүп берет. Ошондо биз темптен чыкпайбыз. Жайгуу болобу, башталабы, же темптүүгүү болобу, күнүн характерин бардык ошо дирижердон карап ойнойбуз. Бир кезде маянасы аз болсо да өз кесибин сүйүп, аны таштап кетпеген маданият кызматкерлерин бүгүнкү күндө маянасы көтөрүлүп, мамлекеттен ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Мындай камкордукка баары ыраазы. Анткени маданият тармагында иштөө, ар кандай чыгарманы жаратуу же аны жандуу аткарып коомго жеткирүү оңой эмес экенин айтышат. Мурда баштагы жылдары бир айлыкты мисалы үчүн 5.000-6 миңден алсак, азыр 3 эселеп 14-15 миңден алып атабыз. Кудайга шүгүр деп атабыз. Маданият кызматкерлери өтө сүйүнүп, өтө жакшы туура кабыл алышып, ошого айлык көбөйгөн сайын баягы иштеп аткан ишибизди биз дагы башка ишибизди коюп дагы ушу маданият өзүбүздүн милдетибизди так аткаралы деп өтө жакшы берилип, жакшы бир көңүл коюп иштеп атабыз. Мына ушундай татаал жана сыймыктуу кесип ээлери кесиптик майрамы белгилешти. Облустун аймактарындагы маданият кызматкерлери баары бир жерге чогулуп, аларга атайын концерттик программа тартууланды. Салтанаттын соңунда ишинде өзгөчөлөнүп, кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө салым кошкон кызматкерлерге мактоо баракчалары тапшырылып, алкыш айтылды. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.